Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен алифбе сабагынан кайталоо сабагын өтөбүз балдар. Биз мына 2 ай окуп биринчи чейректи аяктап калдык балдар. Биринчи чейректе үйрөнүп билгендерибизди бүгүнкү сабактан кайталайбыз. Берилген тапшырмаларды көңүл коюп уккула. Биз силер менен алифбе сабагынан канча табыш менен тааныштык балдар? Туура айтасыңар балдар. Эми ушул биз таанышкан тамгалардын баш жана кичине тамгаларын дептерибизге жазуу жүзүндө жазгыла. Эми балдар, кандай табыштарды үндүү табыштар деп айтабыз? Эстегилечи. А кандай табыштарды үнсүз табыштар деп айтабыз? Эстегиле балдар. Анан дептерибизге жазабыз, үндүү табыштарды өзүнчө бир катарга, үнсүз тамгаларды өзүнчө бир катарга жазабыз балдар. Үндүү жана үнсүз тамгаларды ар бирин бирден сапка жазабыз балдар. Балдар, бул жерде силерге текст берилген. Текстти окугула дегенде. Текстти окуп, андан кийин дептерибизге көчүрүп жазабыз балдар. Андан кийинки тапшырма балдар. Силерге бул жерде муундар берилген. Ушул муундардан сөз курайсыңар балдар. Канча сөз курасаңар, ошол сөздөрүңөрдү дептериңерге жазасыңар. Андан кийинки тапшырма балдар. Бизге таблица берилген. Бул таблицанын биринчи сабында үндүү тамгалар берилген. Ал эми биринчи мамычада үнсүз тамгалар берилген балдар. Биз ушул үнсүз тамгалар менен үндүү тамгаларды кошуп, өзүбүз муун түзүп, дептерибизге ушундай таблица сызып, муундарды жазабыз. Мисалы үчүн балдар, мына Р, бул жерде А табышы турабы? Демек, бул жерде кандай муун пайда болот? Ра. Мисалы үчүн, экинчи мамычада Н, экинчи мамычада турат. Демек, бул жерде кандай муун пайда болду? Не деген муун пайда болду балдар. Ушинтип, дептериңерге чийип, таблицаны толтурасыңар балдар. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эгерде берилген тапшырманын баарын аткара алсаңар, анда силер азаматсыңар.